Мен Боронов Кубатбек Айылчевич, Кыргыз Республикасынын премьер-министринин кызматына киришип жатып, өз элимдин, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин жана Кыргыз Республикасынын президентинин алдында Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана анын мыйзамдарын ыйык сактоого, өз милдеттеримди ак ниет жана берилип аткарууга жана Кыргызстандын элине кызмат кылууга ант беремин. Берген антымды бузган учурда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартууга даярмын. Рахмат. Ант берүү үчүн Кыргыз Республикасынын биринчи вице-премьер-министри Батырбеков Алмаз Батырбековду борбордук трибунага чакырам. Мен Батырбеков Алмазбек Батырбекович, Кыргыз Республикасынын биринчи вице-премьер-министринин кызматына киришип жатып, өз элимдин, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин жана Кыргыз Республикасынын президентинин алдында Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана анын мыйзамдарын ыйык сактоого, өз милдеттериме ак ниет жана берилип аткарууга жана Кыргызстандын элине кызмат кылууга ант беремин. Берген антымды бузган учурда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартууга даярмын. Рахмат. Ант берүү үчүн Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министри Мадумаров Акрам Камбаралиевичти борбордук трибунага чакырам. Мен Мадумаров Акрам Камбаралиевич, Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министринин кызматына киришип жатып, өз элимдин, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин жана Кыргыз Республикасынын президентинин алдында Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана анын мыйзамдарын ыйык сактоого, өз милдеттеримди ак ниет жана берилип аткарууга жана Кыргызстандын элине кызмат кылууга ант беремин. Берген антымды бузган учурда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартууга даярмын. Рахмат. Ант берүү үчүн Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министри Исмаилова Аида Жекшенбаеваны борбордук трибунага чакырам. Мен Исмаилова Аида Жекшенбаевна, Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министринин кызматына киришип жатып, өз элимдин, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин жана Кыргыз Республикасынын президентинин алдында Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана анын мыйзамдарын ыйык сактоого, өз милдеттеримди ак ниет жана берилип аткарууга жана Кыргызстандын элине кызмат кылууга ант беремин. Берген антымды бузган учурда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартууга даярмын. Рахмат. Ант берүү үчүн Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министри Айдарбеков Чыңгыз Атаматовичти борбордук трибунага чакырам. Мен Айдарбеков Чыңгыз Азаматович, Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министринин кызматына киришип жатып, өз элимдин, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин жана Кыргыз Республикасынын президентинин алдында Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана анын мыйзамдарын ыйык сактоого, өз милдеттеримди ак ниет жана берилип аткарууга жана Кыргызстандын элине кызмат кылууга ант беремин. Берген антымды бузган учурда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартууга даярмын.
Рахмат. Кийинки ант берүү үчүн Кыргыз Республикасынын ички иштер министри Жунушалиев Кашкар Астакановичти борбордук трибунага чакырам. Мен, Жунушалиев Кашкар Астаканович, Кыргыз Республикасынын ички иштер министринин кызматына киришип жатып, өз элимдин Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин жана Кыргыз Республикасынын президентинин алдында Кыргыз Республикасынын конституциясын жана анын мыйзамдарын ыйык сактоого, өз милдеттеримди ак ниет жана берилип аткарууга жана Кыргызстандын элине кызмат кылууга ант беремин. Берген антымды бузган учурда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартууга даярмын. Рахмат. Ант берүү үчүн Кыргыз Республикасынын финансы министри Жээнбаева Бактыгүл Жандыбекованы борбордук трибунага чакырам. Мен Жээнбаева Бактыгүл Жандыбековна Кыргыз Республикасынын финансы министринин кызматына киришип жатып, өз элимдин Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин жана Кыргыз Республикасынын президентинин алдында Кыргыз Республикасынын конституциясын жана анын мыйзамдарын ыйык сактоого, өз милдеттеримди ак ниет жана берилип аткарууга жана Кыргызстандын элине кызмат кылууга ант беремин. Берген антымды бузган учурда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартууга даярмын. Рахмат. Ант берүү үчүн Кыргыз Республикасынын айыл чарба, тамак аш, өнөр жай жана мелиорация министри Чодуев Эркинбек Урайымовду борбордук трибунага чакырам. Мен Чодуев Эркинбек Урайымович Кыргыз Республикасынын айыл чарба, тамак аш, өнөр жай жана мелиорация министринин кызматына киришип жатып, өз элимдин Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин жана Кыргыз Республикасынын президентинин алдында Кыргыз Республикасынын конституциясын жана анын мыйзамдарын ыйык сактоого, өз милдеттеримди ак ниет жана берилип аткарууга жана Кыргызстан элине кызмат кылууга ант беремин. Берген антымды бузган учурда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартууга даярмын. Рахмат. Ант берүү үчүн Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалар министри Аскаров Замирбек Марипбаевичти борбордук трибунага чакырам. Мен Аскаров Замирбек Марипбаевич Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалар министринин кызматына киришип жатып, өз элимдин Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин, Кыргыз Республикасынын президентинин алдында Кыргыз Республикасынын конституциясын жана анын мыйзамдарын ыйык сактоого, өз милдеттеримди ак ниет жана берилип аткарууга жана Кыргызстандын элине ак кызмат кылууга ант беремин. Берген антымды бузган учурда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартууга даярмын. Рахмат. Ант берүү үчүн Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министри Исаков Каныбек Абдулваситовичти борбордук трибунага чакырам. Мен Исаков Каныбек Абдулваситович Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министринин кызматына киришип жатып, өз элимдин Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин жана Кыргыз Республикасынын президентинин алдында Кыргыз Республикасынын конституциясын жана анын мыйзамдарын ыйык сактоого, өз милдеттеримди ак ниет менен берилип аткарууга жана Кыргызстандын элине кызмат кылууга
ант беремин. Берген антымды бузган учурда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартууга даярмын. Рахмат. Ант берүү үчүн Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министри Абдикаримов Сабиржан Токтосуновичти борбордук трибунага чакырамын. Мен Абдикаримов Сабиржан Токтосунович Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министринин кызматына киришип жатып, өз элимдин Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин жана Кыргыз Республикасынын президентинин алдында Кыргыз Республикасынын конституциясын жана анын мыйзамдарын ыйык сактоого, өз милдеттеримди ак ниет менен берилип аткарууга жана Кыргызстандын элине кызмат кылууга ант беремин. Берген антымды бузган учурда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартууга даярмын. Рахмат. Ант берүү үчүн Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министри Кочкоров Улукбек Тойчубаевти борбордук трибунага чакырам. Мен Кочкоров Улукбек Тойчубаевич Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министринин кызматына киришип жатып, өз элимдин Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин жана Кыргыз Республикасынын президентинин алдында Кыргыз Республикасынын конституциясын жана анын мыйзамдарын ыйык сактоого, өз милдеттеримди ак ниет жана берилип аткарууга жана Кыргызстандын элине кызмат кылууга ант берем. Берген антымды бузган учурда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартууга даярмын. Рахмат. Ант берүү үчүн Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Опунбаев Орозбек Наймановичти борбордук трибунага чакырам. Мен Опунбаев Орозбек Найманович Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы кызматына киришип жатып, өз элимдин Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин жана Кыргыз Республикасынын президентинин алдында Кыргыз Республикасынын конституциясын жана анын мыйзамдарын ыйык сактоого, өз милдеттеримди ак ниет жана берилип аткарууга жана Кыргызстандын элине кызмат кылууга ант беремин. Берген антымды бузган учурда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартууга даярмын. Рахмат. Ант берүү үчүн Кыргыз Республикасынын коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Тердикбаев Эрлис Жекшеновичти борбордук трибунага чакырам. Мен Тердикбаев Эрлис Жекшенович Кыргыз Республикасынын коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасынын кызматына киришип жатып, өз элимдин Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин жана Кыргыз Республикасынын президентинин алдында Кыргыз Республикасынын конституциясын жана анын мыйзамдарын ыйык сактоого, өз милдеттеримди ак ниет жана берилип аткарууга жана Кыргызстандын элине кызмат кылууга ант беремин. Берген антымды бузган учурда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартууга даярмын. Рахмат.
Ант берүү үчүн Кыргыз Республикасынын Өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитетинин төрагасы Осмонбетов Эмил Кубатовичти борбордук трибунага чакырамын. Мен Осмонбетов Эмил Кубатович Кыргыз Республикасынын Өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитетинин төрагасынын кызматына киришип жатып, өз элимдин Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңешинин жана Кыргыз Республика президентинин алдында Кыргыз Республикасы Конституциясын жана анын мыйзамдарын ыйык сактоого, өз милдеттеримди ак ниет жана берилип аткарууга жана Кыргызстандын элине кызмат кылууга ант беремин. Берген антымды бузган учурда Кыргыз Республикасы мыйзамдарына ылайык жоопкерчиликке тартууга даярмын. Рахмат. Ант берүү үчүн Кыргыз Республикасынын маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетинин төрагасы Исмаилов Алтынбек Жапаровичти борбордук трибунага чакырам. Мен Исмаилов Алтынбек Жапарович Кыргыз Республикасынын Маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетинин төрагасына кызматына киришип жатып, өз элимдин Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин жана Кыргыз Республикасынын президентинин алдында Кыргыз Республикасынын конституциясын жана анын мыйзамдарын ыйык сактоого, өз милдеттеримди ак ниет жана берилип аткарууга жана Кыргызстандын элине кызмат кылууга ант беремин. Берген антымдын бузган учурда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартууга даярмын. Рахмат. Урматтуу депутаттар,